эшик ачып какпай коңгуроо салам айтып келди 35. Айтыпке ойнаймысың биз бирге көчөлөрүн араласам метродон адашпасам жүргөн жерим бүгүн Москва. Сагынам 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 дагы да. Ассаламу алейкум ардактуу достор. Асат Продакшн YouTube каналы тартуулайт. Бүгүн 3020 жылдык карт тарыхы бар Ордолуу Ош шаарыбызда 10 февралдан 14 февралга чейин республикабыздын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков агабыздын Ош улуттук драма театрында болуп жаткан концертинде коноктобуз. Анда артисттер маанайлары кандай экен, же болбосо бүгүнкү концертке болгон даярдыктары дегеле концерт тууралуу маалыматтар сиздерде алдыдагы репортаждан көрүп аласыздар. Республикабыздын эмгек сиңирген артисти, хит ырлардын автору Гүлжигит агабыз турат. Байке, биринчиден майрамыңыз менен. Бүгүн 14 февраль сүйүшкөндөрдүн майрамы экен. Зал толло, бар жогу анчылап, Кудай буйруса. Элдин маанайы 5. Сиздин маанайыңыз кандай? Меники да 5. Сиздики дагы 5. Айтыңызчы, ушул чыгармачылык жолуңуздагы эң алгачкы ырыңыз, анан эң алгачкы клибиңиз кайсыл болгон? Эң алгачкы ырым Айбике. Эң алгачкы клибим дагы Айбике. Экөө тең Айбике. Демек, Айбике аттуу ырыңыз бүгүнкү концерттик программанын жүрүшүндө барбы? Бар. Сени мындай алып барчу болуп кеткениңе мен. Мен өзүм да түшүнбөй атам бүгүнчү. Алып барчу болуп кеткениме өзгөчө сүйүнүп атабыз. Рахмат, концертиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Айтор, көп жашаңыз. Сиздин кыла турган иштериңиз, эмгектериңиз Кудай буйруса дагы алдыда. Сизди жакшы көрөбүз аке. Өзүңүздүн күйөрмандарыңызга, дегеле Асат YouTube каналындагы күйөрмандарга жакшы каалоо тилек сизден болсун. Ийгилик каалайбыз баарыңызга. Бизди көрүп аткандарды салам. Көптөгөн кинолордо өзгөчө роль жараткан инсан, куудул, актер, аккордеондо да ойнойт, менин билишимче. Аксылык, эң башкысы кыргыздын уулу Максат Тасмаев агабыз бүгүн Гүлжигит агабыздын концертинде катышат экен. Бүгүн агабыздын концертинде кандай өнөр көрсөтөбүз ага? Бүгүн концертте ошо илгери ойноп жүргөн бир жаш баланын номуру бар, ошол образды алып чыгам. Жаш баланын образын. Өзгөчө күтөбүз. Анан негизи сиз да аксыдан болосуз, Гүлжигит акебиз дагы аксыдан болот. Мындай эстейсизби ушу чыгармачылыкка келгенге чейин эле тааныш белеңиз Гүлжигит аке менен же чыгармачылыкка келгенден кийин тааныш болдуңузбу? Келгенге чейин эле айылда көрүшүп жүргөнбүз. Бир айылдан болосуздар. Демек, иниңиз. Иниңиздин ушундай мурда жаш мезгилинде өнөрүн байкашуңузбу? Ушундай маданий иш-чараларга, же болбосо мектептердеги концерттерде алдыңкылардан болуп чыгып ырдайт беле Гүлжигит аке? Ооба, биздин айылдан баары эле аккордеонго ышкыбыз балдар да көп да. Ошолордун арасында мен дагы бар болчумун. Гүлжигиттер эми бир аз кичине болуп, ошол кийинки поколенияден Гүлжигит аккордеон менен ырдап айылда иштеди, айыл өкмөттө иштеди, Дом культурада иштеди. Ошентип бышып келип анан кийин жарык этип чыгып келди. Салам алейкум. Алейкум салам. Каяктан келдиң? Я. Каяктан келдиң? Мынаяктан? Аяктан келгенин көрдүм, бирок негизи каяктан келдиң? Аксыдан. Гүлжигит Сатыбектин үкөсү экенсиң да? Сакалчан үкөсү. Жо, өз кичинекей эле просто ушундай көрүнүп калган да. Мындай. Атың ким? Максат! Ошон жөн эле Максат десе болбойбу? Жо, мен досторум эшиктин алдына келип мен чакырганда Максат дейт.
Ошого максат экен да. Концерт Кудай Бирза менен 5-күн болуп атат. Ар күнү ар кандай образда баягы эме болуп туруп, публика менен иштеп атат. Жакшы жаңылыктар эми баягы элдин сүрөөнү күчтүү. Көмөм эмне кылайм? Ийгилик артынан ийгиликтер бола берсин. Көрөрмандар көбөйүп, ден соолугу чың болсун, оорубасын. Не өнөрлөрүң бар? Толтура. Мен ырдайм, бийлейм, анан эме жаныбарларды турайм. Жаныбарларды. Кандай жаныбарларды турайсың? Үй жаныбарларын. Үй жаныбарлары. Мышык, ит, Кой бар жогун. кой. Тура берейинби? Тура. Эме бала мышык менен кыз мышыктын кечинде дискотекага барып келейли деген тура берейинби? Эме, алар да дискотекага барат экен да 14 февралда. Жок, баягы детсадда үйрөткөндө турмушка салыштырмалуу. Турмушка салыштырмалуу. Эме кыз мышык балкондо турат да, анан бала мышык жерден чакырып атканы. Эмиш. Качыр үрбедиңизби? Жакшы турайт экенсиң. Дагы кайсы жаныбар турайсың? Эме күчүк. Жана үйдө күчүк? Күчүк чакырганды билесиз да? Ой, күчүк багып чоңойгонбуз да. Мен уктап аткан күчүк болом, чакырсаңыз? Күч. Лайка. Күч. Чап. Самолеттогу Жамилянын ырын билейинби? Ырда. Асманда самолет учуп кетип атат. Ичинде Жамиля ыйлап кетип атат. Ыйлаба Жамиля өлтөрөйсүң. Уруңдун атын максат коесуң. Сен өтө таланттуу бола турбайсыңбы? Окшошуп атабы? Аябай, окшошкон үчүн жыргып атат дедим баары. Бул жерде беш тапан кудулар тобунун жигиттери турат. Алгач акырындап бара берсек. Ассаламу алейкум, Каныбек байке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Сен эме болуп кеткенсиң го? Эмне деп коет элем? Журналист болуп кеткенсиң го? Журналист деп коелу. Корреспондент. Рахмат, мына азыр Гүлжит акабыздын кечки сеансы бир аздан кийин башталат буюрса. Эл аябай эшикте дагы көп, анан залдын ичинде дагы ушунчалык толло, Кудайым буюрса. Кече дагы аншлаг болгон, тика туруп калышкан. Ильяс ага, сизге бир суроо да, 14 февралды кандай түшүнөсүз? 14 февралда мурда башкача түшүнчү элек, азыр башкача болуп калды. Мурда сүйүшкөндөрдүн күнү деп коет эле. Азыркы күндө эми китеп белеп берүү күнү деп белгилеген үчүн майрам катары билебиз эми. Негизи экөө тең, азыр экөө тең сүйүшкөндөрдүн күнү дагы экен. Китеп белекке подарка кылуу, белек берүү күнү. Жарым размерге чоң эмеспи? Кандай? Жарым размерге. Уши жарым размерге чоң бу. Бирок сонун отурат да, мына сонун жарашыптыр да, бирокчу. Сонун жарашкан жанатан бери мына түрөп колум ооруп кетти. Жөнүнө турөр, мындай бизге окшоп эле жөнүнө. Сөзсүз түшүндүрүш керек экен. Жөн эле турайын десем, касымдын ичине кирип кетип атпайбы колумдан деп. Бирөө жарым менен учурашамбы? Тоба кылдым мен. Сенин колуң ким кармап атат, учураша бер. Учурашканга кол бош эмес болуп атпайбы? Кандай кол бош эмес? Өзүң элестетсең. Куданыкына кирип барсаң эле кудалар алдыңан тосуп атты. Келгиле кудалар десе, ассаламу алейкум. Түшкөт атпайбы да ал? Сен аял киши менен барып эки колдо учурашкы да. Анан кантип учурашам? Өкөлөтөдөй болуш керек. Мындай дерске өкөлөтө болосуң, мындай бир колуңду жайып ал мынаны. Жайык таги эле. Муну берге карма ал. Кою берип деле болбойт муну. Мындай ресторанга кирип барасың дагы, кудалар жака карап, салам алейкум деп кой. Жүрөт экенмин эми ресторанга кирип алып ар кимге
Assalomu alaykum. Qarmab qolsin. Assalomu alaykum. Qarmab qolsin bu deb. Har kimga qarmatib. Вообще-то men to'yga boramcha qarmatgan borammi? Men seni har kimga qarmab jur degan jo'qmi ne? Gir dag'i restoranning chekkasida tur. Kimga kerak bo'lsa o'zlari kelib qarmab ketadi. Negizi Asat production, Asat студиясын мен буга чейин укканмын. Аябай жакшы, мына колум кармап тургун, мен ушу колум кармап тургун. Аябай жакшы концерттерди тартат деп да уккам. Ар бир кыймыл аракетти, кирип чыккан адамдарды, кыскасы буга чейин уккам, мына биринчи жолу интервью берип атам Асат продакшн компаниясына, эмесине, студияга. Ийгилик каалайм, чыгармачылык ийгилик каалаймын. Дайым эле жакшы концерттерди тартып, элге тартуулап жүрө бериңиздер. Жакшы сүйлөдүңүз Ильяс аке. Рахмат, мен дагы кошулам. Эң арык кудул, беш тапан кудулдар тобунун арыгы, менден да арык, Ильяс Иманалиевден да арык. Азыр бир жигит менен сиздер менен жолугабыз. Аябай арык. Жана айтканбыз, биз эң арык кудулдан интервью алабыз деп Болсун агабыздын жанына келип калдык. Тамаша болушу баары. Эми концертти көргөн көрүүчүлөр деле ыраазы болбосо керек. Негизи мен ушундай бир жашоодо бир өзүм артист катары мындай бир жакшы мындай бир эмем бар да, мындай позициям бар да. Самый главный ушу көргөн эл ушу берген акчасына ыраазы болуп атаң, достойный экен. Мыйынча экен деп кайра үстүнөн баа берип кетет го. Ошол мындай кылган ишиңдин акыбети, мындай айтканда жашап атканда өзүңдүн жашоодогу ордуңа бир чоң бир тепкичтерди алып келип берет да. Кубанычтамын, эл ыраазы жалпы биздин болуп аткан концерттин жүрүшүнө, кыскасы сонун нерселерге көзөмөлдөргө бай. Гүлжит агабыз эми бул деген азыркы таланттардын ичинде залкары десек болот. Эми баягы кошо жүрөбүз. Себеби эмнеге залкары? Азыркы учурда ырчылардын баардыгы бөлөк-бөлөк ырдап, эски ондорду козгоп ырдап атат. Себеби ал өзүнүн багажында жок болгондугу үчүн ошолорду алып чыгып атат да. Бул кишиде бардыгы бар. Ыры дагы, оону дагы. Ошондуктан салыштырып айтканда бул киши азыркы заманыбыздын залкары. Бул убакыттар өткөндөн кийин бул кишинин өнөрү дагы аңсаланса керек. Чыгармачылык ийгилик каалайм акебизге. Агабыздын бир жакшы жери ушу калеми курч, дагы курчуй берсин. Элдин турмушунан алып жасат, ушу турмушка байланышкан ырларды элге тартуулап, элибиздин сүймөнчүлүгүнө айланып, дагы кыргыз эле эмес, жалпы коңшу түрк дүйнөсүнө, жалпы деги эле ушул музыканын границасы жок дейт, жалпы музыка угуучуларга жетип кыргыздын атак даңкын чыгарып жүрө берсин. Бул сайтыбыз кайсы сайт эле? Асат. Асат медиа. Оштуктарча айтканда Асат. Асат медиа сайтына мен аябай атын уксаң, батырды уксаң, алыстан ук жанына келсең бир кишидей жөнөкөй эле балдар экен. Мен ойлогом аябай бир башкача балдар болсо керек анан. Баары эң башкысы булар чыгармачылык топ, ошон үчүн аты даңкы жакшыраак. Башка салыштырмалуу эми башкаларын жаман дебейбиз, просто ошондой улуу бийиктиктерди багындырып жүрө берсин. Элге таза, нукура, чыныгы элдик роликтерди жүктөп, ушундай подписчиктерди топтой берсин. Чыгармачылык ийгилик, өркүнүңөр өсүп, ишиңер көбөйүп, ютубтан ача тапкан. Жамила, ой Жамила. Эмнеге мен Жамила деп атам? Себеби дегенде бейиши таманын астында болгон Жамила апа менин жанымда турат. Бүгүн Гүлжигит агабыздын концертине келипсиз, куш келипсиз. Бүгүн концертке көңүлдүү салып кеттиңиз. Өмүрүңүз узун болсун. Айтыңызчы, жалпы бүгүн Гүлжигит Сатыбековдун ырлары сизге эмнеси менен жагат? Гүлжигит Сатыбековдун ырлары баардыгы мындай турмуштан алган, турмуш жөнүндө неметкен ырлары аябай жагат, полный ырлары жагат. Гүлжигит өзү аябай сонун ырдайт, өтө таланттуу адам болгон үчүн. Бүгүн Гүлжигит акабыздын концерти. Сиз концерттен кандай кызыктарды күтүп атасыз? Гүлжигиттен концертинен биз ар дайым эле көп жакшы нерселерди күтөбүз. Гүлжигит ака программаны өтө сонун түзөт. Гүлжигит аканын чыгармачылыгын сыйлайбыз, биринчиден ырларын баалайбыз. Гүлжигит ака негизи атына заты жарашкан кыргыз элин эмес, бүт Гүлжигит аканы тааныган, ырын уккан адам сөзсүз Гүлжигит аканы баалайт деп ойлойбуз. Сатыбеков агабызга бир жакшы каалоо тилек. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит ака мындан дагы ийгиликтерди каалайбыз. Министр болуңуз ылайым шоу дүйнөдө. Ийгилик ар дайым.
Турналар учуп өтсө, жаз келсе кайтып келет. Жаштыгым өтүп кетсе, кайтарып кимге берет? Толгонуп булугамын, бир собол жүрөк эзет. Ömürler ötüp кетет, өкүнүп күткөн менен. Каныбек, өткөн күн кайтмак беле. Бирөөлөр интервью берип атса, аралашкан болмок беле. Болот эле. Болот эле. Биз бул жашоону 50%-ин телефондон, 50%-ин өз көзүбүз менен көрүп калдык да, мындай толук көрбөй калдык. Мына көчөдө деле карасаңыздар, мындай телефон менен кетебиз го. Ушундай маршруткага түшсөк деле телефон чукуп, эгерде телефон чукуганга мүмкүнчүлүк болбой, момундай туруп калсаң, телефон чукуп аткандардыкын кара. Не жазышып атат деп, кээде 3-4 биригип калатындай кылып, тиги байкабай түшүчү келип калгандан наушникте болгон жазып берет. Ошонун кызыктуу окуяларына күбө болуп кетип атып, түшө турган жерди унутуп калып, дары бир станокко өтүп кетесиң го. Телефон менен жашап калдык, ушундай болуп калды. Азыр жаш куудулдардын асты десем жаңылышпайм. Бүгүнкү концерттин алып баруучусу Союз убагында төрөлгөн Союзбек Сейитказиевага ассаламу алейкум. Жума күнүңүз менен биринчиден анан элдин психологиясына калыптанып калган майрам эмес, бирок сүйүү күнүңүз менен деп коелучу. Адамдар колдон келсе күндө сүйүш керек да, туурабы? Сиздин биринчи сүйүүңүз эсиңизде? Десең. Мен биринчи сүйүүм, көпчүлүгү биринчи сүйүүм садиктен башталган деп айтышат экен. Мен садикке барбаганыма байланыштуу мен мектепке барганда башталып кеткен десең, анан эстей албайм. Эстей албайсыз. Концертте сиз алып барып атасыз. Канча күндөн бери кошо жүрөбүз жаныңызда, көп болуп атабыз. Концерт аябай мыкты деңгээлде алып барып атасыз. Мурда үйгө кирип келгенде деле мында ассаламу алейкум деп кирчү элек. Азыр зарядка барбы деп кирип калдык ушундай. Зарядка барбы, зарядка деп мындай. Мурда чай-пай сурап кирет элек, азыр Wi-Fi сурап кирип калдык. Мурда мен могу диванга жатам, мен могу кроватка жатам дейт элек. Азыр кроват менен дивандар бош калды, точкасы бар жерлер занят. Каерде точка болсо ошо жерге барып эле жатып каласың, эле телефон сайып элемин деп. Мурда бир комнатада бир эле точка болсо, азыр 4 точка бар, Wi-Fi-дыкы, телевизордуку, антеннаныкы, анан кийин телефондуку. Мурда мындай бир жериң ооруганда же курсагың ачканда адам настроение болчу эле го. Азыр андай настроение эмес. Азыр могу батарейка отуруп атканда кадимкидей настроение болобуз, 10% калды деп мындай өмүрү түгөнүп аткандай го чиркин. Тызылдайт го. Мегабайтың түгөнүп калса бул жашоодо жоксуң сен. Жок, кадимкидей жоксуң. Эч ким кочпойт сеничи. Тигин телефон карасаң, Барчынар дейт, тигинкин карай, айла жок. Шу заман агым менен жашап келатабыз акырындан. Гүлжигит акебизге ийгилик, келечекте азыр эмгек сиңирген болсо, эл артисти, эл баатыры, кыргыз элин дайыма жакшы ырлар менен сугарып жүрө берсин деген жакшы тилек. Биз бул жерден Сакадай бою Сары Алтын, айтылуу жер соорусу Токтогул районунун эң мыкты куудулу Таласбек Кашкариев деген агабызды көрүп калдык. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү ага? Бүгүн 14 февраль, сүйүшкөндөрдүн майрамы деп айтылат экен. Негизинде. Анан комментарийга башкача жазып албагыла, майрам эмес, андай туура майрам эмес, билебиз. Калыптанып калган боюнча. Сизге суроо да. Сиз өзүңүздөн бою узун кыздарды сүйөсүзбү же бою кыска кыздарды сүйөсүзбү? Бою узун эмес, бою кыска эмес, мындай көңүлү туура келген. Көңүлү туура келген. Бирөөнү сүйгөм, ошону жашап атам азыр. Бирөөнү сүйгөнсүз? Ооба, сүйгөсүнө уруп чыгарбайбы жеңем кыздар. Рахмат Талас аке. Бүгүн мына концертте Беш Тапан куудулдар тобу Бишкекте да катыштык биз баарыбыз, мен да кошо катыштым. Ошто да катышып атабыз, эртең Жалал Атада катышабыз буюрса. Мындан кийинки концерттик гастроль кайсыл жакка уланышы мүмкүн деген имиштер бар. Азыр бизде ушу имиш деген сөз бар го. Азыр жанагы аты көз ачык бар экен, азыр ошого карап атабыз, азыр кайсы жактан башталат экен деп сураштырып атабыз. Балким нарын жакпы же көл жакпы, балким Кудайдын буйруганы го, Баткен жакка барып анан нарын көлгө өтөт окшойбуз да, менин бишимче. Сагынам, сагынам, сагынам дагыда. Жүрөмүн жалгыз кайгыда. Элесин көрүүгө зар болуп. Жаным,
берекем жүрчү жанымда. Жалпы сіздерге жақсылап таныштыра кетейін. Бештапан Кудулдар тобунун бир мыкты кудул жигити жанында турат. Буга чейин Бештапан Кудулдар тобунан көрбөппүз го, же болбосо анча мынча көрүп тааныгандар болсо каякта жүрөт, анан бул баланын аты ким дей тургандар болсо, мен жалпыңыздарга белгилеп айтып кетейин. Биздин кичинекей убагыбызда Бештапан Кудулдар тобу жаңыдан сахнага чыкканда Солдаттар деген интермедияны ойноп чыгышкан. Ошондо Бокке, Сокке, анан Акиш деген жигит, мына ушул Акиш ушундай семирип кеткен, урматтуу туугандар, чыгармачылыктан бир аз алыстап чет өлкөдө жүрүп келди, бирок кайра келгенден кийин Бештапанга кошулду. Семиз Акиш деп кой. Семиз Акиш. Куш келипсиз. Куш келдик Кыргызстанга, биринчи Кыргызстанга куш келипсиз. Кыргызстанга биринчиден келүүңүздүн максаты эмне болду? Саламатсыздарбы? Мен биринчиден Кыргызстанга келүү максаты бул сахнанын чаңын жуткан адам сахнадан кете албайт экен. Алыстай албайт. Ошон үчүн кайра мен өзүм эмем желаниям тартып кайра кайтып келдим. Балдарды сагындым, элди сагындым дегендей. Ооба, жалпы Бештапан Кудулдар тобунун жигиттери жалпысынан баары жогу үйлөнгөн деп айтылат. Анан ушума караганда сиз бойдок экенсиз, анан мен бойдок экенмин. Бүгүн сүйүшкөндөрдүн майрамы экен да. Ооба, өпө сүйүшүп кетели. Жок, Кудай сактасын. Андай дең. Мен андай апа мен жигитим бар го десең. Тамаша. Акыл аке, эми жалпы баары жогунан ушу Асат YouTube каналынын көрүүчүлөрүнө, көрөрмандарына жакшы каалоо тилек айтып атабыз. Анан сизге өзгөчө суроо, сиз бүгүн концерт ээсине Гүлжик Сатыбековго жакшы каалоо тилек айтып койсоңуз, кандай каалоолор сиздин жүрөгүңүздөн чыгат болду? Гүлжит экен ырларын биз талыкпай сүйүп угабыз. Гүлжит эке ушул боюнча тарыхта калсын. Ишине ийгилик, үнүнө аргенде үнү өчпөй, элдин жүрөгүнөн түнөк алып жүрө берсин. Алтын баш аман болсун, элдин баласы, элдин батасын алып эле, элдин жакшылыгына кызмат кылып жүрө берсин. Жана ошондой эле Асат Медиа сиздерге да ийгилик ишиңиздерге. Көрүп аткандар Асат Медиага кошулуңуздар, лайк басыңыздар, баары жакшы болот. Сиздер болсо менин поштама кошулуңуздар, Instagram баракчама. Мына ошол жактан сиздер менен жакшы кызыктуу маалыматтарды, кызыктуу сүрөттөрдү, айтор өзүм жөнүндө айтып турам. Сиздер менен мен Ильяс Куртай болдум. Бүгүн концерт сону болот. Концертке мен да катышам, Кудай буйруса. Асат Production.